саламатсыңарбы? Политклиника медиасы дебат берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштайт. Бүгүн биз партиялык тизме кандай критерийлер менен түзүлөт деген теманын алкагында сөз кылабыз. Бизде конокто Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкер Элнура Алканова менен Реформа партиясынын талапкер Эркин Нурбаев болмокчу. Саламатсыңарбы? Берүүнү биз Политклиника журналисттери менен Дилбар Алимова жана Кымбат Турдубекова экөөбүз алып барабыз. Биздин дебаттарды Facebook баракчабыздан түз эфирден көрүп, катышуучуларга суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар болот. Эфирден кийин бул видео YouTube каналыбызга да жүктөлөт. Сиз аны Политклиника деп тапсаңыз болот. Эми эфирден шарттары менен Дилбар Алимова тааныштырып өтсүн. Негизи дебат 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө биз позицияларды тактаган жалпы суроолорду беребиз. Экинчи бөлүктө конокторубуз бири-бирине суроолорду беришет. Үчүнчү бөлүктө социалдык тармактар аркылуу келген суроо жоопторго көңүлүңүздөрдү бурабыз. Алгачкы суроону экөөңүздөргө тең узаткым келип турат. Негизи партиялардын ичиндеги тизме кандай критерийлер менен түзүлдү? Кайсы эмгегиңер үчүн ошол партияга кирдик деп ойлойсуздар? Айрыкча быйыл аябай бардык эле баягы кайсыл жерге барбасаң эле саясат, больницага барсаң саясат, мектепке барсаң саясат, жумушуңа барсаң саясат, кафеге барсаң деле саясат болуп калганда, кайсыл жерге барбасаң мындай өзүң саясатка кирбейм десең да, саясат сенин жашооңо кирип калды. Мен ушул журналистика тармагынан политика саясатка аттангым келип, анан партияга кирүү чечим кабыл алган болчумун. Эмне үчүн Мекеним Кыргызстанды тандагандын себеби бул Мекеним Кыргызстан бул жаңы партия. Жаңы партиялардын ичинде bundan башка баягы Беримдик деген ушул жаңы партия бар, Реформа деген партиялар бар да. Эмне себептен Мекенимди тандаган бул жаңы партиялардын ичинде бул бир өзүнүн өзгөчөлүгү бар бул партиянын. 5 жергиликтүү шайлоолордо катышып, баарында бул жеңишке татыктуу болгон партия. Ошол үчүн ушул партияга мен өзүм жеке каалоом менен киргенмин. Анын ичинде бүгүнкү мисалы IRI, мисалы USAID-тин поддержка, CR менен поддержка менен өткөргөн соцопростун жыйынтыгы бар. Андан сырткары ушул партиянын мүчөлөрү соц изилдөө жүргүзгөн болчу. Ал жерде бүгүнкү далда Кыргызстанда айрыкча жаштарды каалайт экен. Жаштар келсе саясатка деп айтууда. Ошол үчүн Мекеним Кыргызстан партиянын саясий кеңешинин ичинде алар жаштарды алдыга чыгарып, алдыга коюлуу деген чечим кабыл алышкан. Ошонун алкагында мен жана менден сырткары Кылыч Исамамбетов, Жанарбек Алымов деген жаш саясатчылар дагы биригип, биз ушул тизмеде алдыңгыга түшүп калдык. Кайсы өлкө болбосун, ал өлкөнүн өнүгүшү үчүн, ал өлкө алды көздө умтулуш үчүн бир гана бийлик жана бийлик бутактары жетишсиз. Ал өлкөдө сөзсүз түрдө күчтүү, жарандык коом болушу керек. Ошол жарандык коом биз жумушка алган, биздин салыктардан бизге кызмат кыла турган негизи логика боюнча бийлик өкүлдөрүн мынтип сөөмөй менен көзөп, ар бир кылган кадамына, ар бир кабыл алып аткан мыйзамына, ар бир кылынып аткан ишине катуу көзөмөл жүргүзүп турган учурда гана өлкө өнүгө алат. Бул дүйнөлүк практика. Буну биз как негиз катары алсак болот. Ошондуктан менин бул Реформа аттуу партияга келишим бул менин жарандык өзүмдүн позициям. Себеп дегенде сиздер буга чейин эле биз жөнүндө тууралуу маалымат чогултсаңыздар керек. Мен өзүмдүн негизи кесибимден сырткары ар дайым ошол өлкөбүздө болуп жаткан урунттуу саясий болобу, маданий болобу, кайсы тармакта алба, ошол жакта өзүмдүн мындай позициямды айткандан жазганбай, тартынбай, кандай формада болбосун билдирип келгем. Ошондуктан менин Реформага келишимдин эң негизги себеби бул менин жарандык коомдон келип чыгышым, жарандык позиция. Ал эми Реформа партиясы кандай критерийлер менен алат десеңиздер, биз азыр сиздер менен партиялык куруучулук жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Партстроительство деп коет. Ошол партиялык курууда эң негизги критерий бул ачыктык. Ошол ачыктыкка негиз түзүп берген бул дагы деле дүйнөлүк практика, бул праймериз деп коет да. Праймериз деген өзүңүздөр билгендей бул ички шайлоо.
Реформа партиясынын эң эле башында башатында ошол ачыктык менен ачыктыкты бекем карманып өзүнүн тизмегин түзүүдө ички шайлоону бекем күчкө алып, керек болсо бул шайлоолорду биз онлайн форматка дагы элдерге дагы сунганбыз. Экинчи суроо Элнур ага болсун. Негизи эле сиздин журналисттик ишмердүүлүгүңүз боюнча дагы окурмандардан суроо көп болуш керек. Сиз ошо журналист кезиңизде президенттин маалымат жыйынында президент Сооронбай Жээнбековго суроо узатып, дайыма факты бергиле дейсиз. Биз ошо бажыдагы мыйзамсыз иштер боюнча анын мурдагы жетекчиси Райымбек Матраимовдун мыйзамсыз байыгандыгы тууралуу фактыларды биз бөлүшкөнгө даярбыз деп суроо узатканыңызды биз билебиз да. Анан кийин эле ошол Матраимовдор менен чогуу иштешип калдыңыз. Мына пандемия учурунда чогуу иш алып бардыңыздар. Эми алар колдоп аткан партия менен талапкер болуп баратканыңызды кандай түшүндүрөсүз угармандарга? Бул сиздин позицияңыздын 180 градуска бурулуп кеткен эмеспи? Мен 2019-жылы ошол декабрда пресс конференция маалында президентке узаткан болчумун суроону. Бул жерде чоң айырма бар. Бизде журналистикада өзү негизги стандарттар болуш керек. Бул эл аралык стандарттар бар. Анан кийин ар бир өзү журналистикадагы баягы ММКлардын өзүнүн редакционный саясаты болуш керек. Өзүнүн ички эрежелери болуш керек. Ошондо, мисалы, ички эрежелер менен эл аралык стандарттар бири-бирине окшош да, бирдей эле болуш керек. Мисалы, көптөгөн Кыргызстандагы ММКлар алар ошол эл аралык стандартка аларга карап, ошол стандарттарды ички эреже катары киргизип жүрөт. Ошол эрежелерди мен да сактап иштеп жүргөнмүн 5 жыл ичи журналистикада. Бирок мен эч качан кайсыл кандай иликтөө кылбасам дагы мен колумда турган далилдерди кармап, мисалы, мен эч качан соттун ишин жасаган эмесмин. Сот чечет Кыргызстанда. Ким эмнеге кайсыл кылган иштерине айыбы бар, кимде айыбы жок дегенге бул сот чечим кабыл алат. Журналисттер эч качан эл аралык стандарттар боюнча кайсы бир жарандарга, политиктерге же ким болбосун доо кое албайт, айып кое албайт. Журналисттер иликтөө жүргүзүп суроо берет. Мисалы, ошол эле 2017-жылы мен жөн эле бүгүн саясатка келип калган жокмун да. 2017-жылы, мисалы, эсиңерде болсо керек, ошол эле баягы Верхненарынский каскадты мурдагы бийлик сатып жиберем деп чыккан. Ошол эле президенттик шайлоонун астында. Ошону сатам деп чыкканда, ал жерде баягы бейтаныш эле бир чакан кичинекей компанияны ири чоң инвестор деп Кыргызстанга алып келип, биздин стратегиялык объекти, бул бир гана Кыргызстандын стратегиялык объекти эмес, бул Борбор Азиянын стратегиялык объектин бир болбогон компанияга анын ичиндеги баягы бухгалтерский документтерди мен иликтеп көрсөтпөдүм беле? 2003-жылдан бери бул компания иштеп жаткан. Чөйрөгүндө акча эч качан болгон эмес. Эч качан бул тармакта ГЭС же электроэнергия же ушундай инфраструктуралык проекти иштеген эмес. Жада калса булар банкрот болгон компания экен. Булар $10,000 жогору акча киреше болгон эмес компания кантип ушул Русгидронун ордуна $1 миллиард акча киргизе алат деп суроолорду бергеним үчүн бир айдын ичинде ошол мурдагы премьер-министр чечим кабыл алып, ал инвесторлорду кетирген, мисалы. Ушундай жыйынтыкка биз жетишкенбиз. Ошондой, мисалы, иреттеп мен айтып берсем болот да, кандай иликтөөлөр, кандай. Буну баягы жалгыз бир журналист жасаган эмес, аны эл менен бирге жасаган. Ошол менен, мисалы, ушул бажы тармагындагы болуп жаткан бажы тармагы, мисалы, мен бүгүн ал баары таптаза, бул коррупция жок деп мен андай сөз айтуудан алысмын. Бажы тармагында, ошол эле сот тармагындай, налоговая инспекция, дагы башка инспекциялар, госархитектура кайсыл органдар болбосун, булар биринчи топто турат коррупция деңгээли боюнча. Коррупциялашкан бул органдар да Кыргызстанда.
системалар. Анан эмне үчүн бунун баарын бүгүн бир Райымбек Матраимовдун мойнуна илип жатат? Райымбек Матраимов бажыны курдубу? Райымбек Матраимов таможенный союзга киргиздиби Кыргызстанды? Райымбек Матраимов пошиналардын немесин статистикасын эсептеп, монча пошта менен төлөсүңөр, мынанча кыласыңар дедиби? Аны ким чечет? Аны бажынын замы чечпейт. Аны өкмөт чечет. Аны премьер-министр чечет. Ооба, туура сиз айтып атканыңыз. Анан бирок азыр мен айтып атканым, сиз жана мыйзамсыз байгандык боюнча менде фактылар бар, бөлүшөм деп айтканыңызды айтып атам да пресс-конференциядан. Азыр дагы ошондой ойдосузбу же азыр мыйзамсыз ошол тапкан деген сөздөрдү мен эч качан айткан эмесмин. Сураныч менин сөздөрүмдү бурмалабаңыздар. Ошондо президентке мен кандай деп айткансыз анда? Ушул биз Кыргызстандын ичинде ошол азаттыкта иштеп жатканда иликтөө жүргүзгөн элек. Ал жерде бул үй бүлөнүн ушундай Ошто үйү бар экен, Бишкекте мондай элитный квартирасы бар экен. Сиз качан текшересиз? Качан текшерип көрсөтөсүз кайсы булактардан келген акчалар? Себеби бул үй бүлө жөнүндө коомчулукта эч кандай маалымат жок экен. Сиз текшерип качан жыйынтыгын бизге көрсөтөсүз, каяктан чыккан, бизге жооп керек деп мен айтканмын. Мен эч качан бир саясатчыга, бир мамлекетте иштеген ушул кишилерге мен эч качан айып койгон эмесмин. Бул мурдаган, бул мынткен, бул түрмөгө кириш керек, бул мынткен деп айткан эмесмин. Бул аша чабуу деп коет журналисттер. Норманы сактап, бир гана суроолорду берип, текшерүү жүргүзүп, анан сот чечиминен кийин гана айып коюш керек. Буга чейин баягы журналисттик иликтөөлөрдө Райымбек Матраимовдун мыйзамсыз байгандыгы боюнча айтылып келди да. Демек сиз мыйзамдуу эле жол менен байган деп эсептейсиз да, Райымбек Матраимовду? Райымбек Матраимов бүгүн шайлоого аттанып жатабы? Шайлоого баратабы? Матраимовдун үй бүлөсү колдогон партия аркылуу сиз шайлоого баратасыз да. Мен ошол тизмеге сиз кандайча кирип калганыңызды түшүнгүм келип атат да. Сиз ошого ачык жооп берип айтпайсызбы? Райымбек Матраимов боюнча канча орган текшерди? Канча финполиция, канча регистрацияларды РППга канча фактылар кирди текшерүүгө? Финразведка иштеди, Генеральная прокуратура иштеди, ГКМБ иштеди. Президент канча жолу өзү буйрук берди текшергиле. Анан бул баягы 2 ай эле алар текшерген эмес да, 2 жылдан ашык издеди го. Канча жолу бул, канча органдар, анан парламентте дагы ушул угуулар өттү. Парламенттик комиссия чыкты. Комиссияга баягы оппозиционный политиктер дагы тизмесине, курамына кирип, алар дагы иликтөө жүргүзүштү. Сиз ошол тизмеге кандайча кирип калдыңыз анда? Ошо бир процессти айтып бербейсизби? Сизге ким сунуштады, кайсы эмгегиңиз үчүн дегендей. Иликтөөлөрдү жасап жүрөт экенсиз, ооба. Бирок журналисттик иликтөө жасаган журналист Кыргызстанда жалгыз эле сиз эмессиз да. Башка деле журналисттик иликтөө жасаган журналисттер бар да. Ошон үчүн эмне үчүн сизди тандап алышты да ошолордун ичинен? Сиз саясий койсузбу? Элнур айым, ушул негизи Мекенин Кыргызстан партиясына кандайча кошулуп калдыңыз сиз тизмесине? Бул саясий кеңештин чечими. Бул партиянын чечими, бул менин жеке чечимим эмес. Жеке бир партиянын мүчөнүн чечими эмес. Бул Искендер Матраимовдун чечими эмес. Бул саясий кеңештин чечими. Саясий кеңештин ичинде жыйында чыккан. Бул жерде мен эми кандайча сиздер азыр мага мындай суроо берип жатасыздар, мен өзүмдү мен мындаймын, мен андаймын деп айттап мени ошого түрткүлөп жатпайсызбы? Эми мындай фактыларга караганда да, 5 жыл ичинде мен кандай журналист болуп иштедим? Кандай темаларды көтөрдүм? Кандай темалар боюнча ачык айкын айтып чыктым? Салымым болдубу? Коррупция менен күрөшүүгө. Салымым болдубу? Ушул мамлекеттик өкмөттүн деңгээлиндеги көп чечимдерге ошо таасир эткен салымы болгон. Bundan сырткары, анан квота бар, аялдык квота дейт. Саясатка чыгам деген аялдардын саны аз. Андан сырткары жаш квотасы бар. Мен 28 жаштамын.
28 жаштамын, кыргыз тилде сүйлөймүн, орус тилде сүйлөймүн, чет өлкөдө иштегенмин, Кыргызстандын ичинде иштегенмин, журналистика тармагында иштегенмин, өзүмдүн граждандык позициямды активдүү айткан опытым бар, айтып чыгып жүргөнмүн, ачык айкын сүйлөп жүргөнмүн. Политиктердин 6 созывга чыгып кандай иштерди көргөзгөнүн, кандай иштерди кылганын, эки сөздү кошуп сүйлөй албаган учурларды көрүп, менимче мен ушул айрыкча быйылкы ушул шайлоого катышып атканымдын өзүмдүн ушул жетишкендиктерим бар, буга себептери бар. Мен кыргызча, орусча, англисче эркин сүйлөп, мындан сырткары жогорку окуу жайда мыкты окуп, мектепте дагы мыкты окуп, өзүм айылдан чыгып, шаардын жашоосун көрүп, айылдын жашоосун көрүп, анан буюрса шайлоодон утуп калсак, шайлоодон уткандан кийин ал жерде парламентте дагы мен өзүмдүн ойлорумду, өзүмдүн максатымды ишке ашыруу деген пландарым бар да ал жерде. Мен ал жерде аялдардын укуктарын ким коргоду? 6 созывда аялдардын укуктарын коргой турган бир саясатчы чыктыбы? Эч чыккан жок. Ушул эле НПО секторунда мисалы ким колдоп чыкты? Кечээ эле 6 созывдын депутаттары НПО, НКОлорго ушул аларды дискриминациялоо закон чыгарган болчу. Ошол закондорду ошол эле парламенттин ичинде буга каршымын деген чыккандар эсептелүү эле болду да. Бир же депутат айтканда калган 120 депутат баары колдоп бербедиби? Мен өзүм ушул тармактан чыкканымдын себеби эртең парламентке шайлоодон соң парламентке кирип калсам, мен эч качан өзүмдүн кесибимди таштабайм. Мен журналисттердин кызыкчылыгын таштабайм. Мен журналисттердин, ушул коомдук ишмерлердин, аялдардын, жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн укугун ошол жерде талашамын. Сиз эми азыр чоң саясатка аттанып атасыз да, сизге карата айтылып аткан сөздөр баары бир айтылыш керек, ал суроолор баары бир берилиш керек да. Азыр мисалы кечээ эле Болот Темировдун иликтөөсү чыкты. Ал жөнүндө да сөз кылбасак, бизди окурмандарыбыз кечирбейт болуш керек. Ал жерде сиз мен кечиресиз, мен унутпасаңар биз азыр ачык маек, арай көз чарай маселе болуп кетти. Биз азыр бир логикалык цепочка менен кетели да. Анан ошол иликтөөдө айтылып атат да, сиз Азаттыктын, ОСРПнин, Клоптун чогуу биргелешкен иликтөөлөрүнөн кийин жана контр иликтөө жасаганыңызды билебиз. Ошол иликтөөлөрүңүздөн кийин сизде батирлер пайда болгонун жазып чыгып атат да. Ал болгондо дагы кымбат баалуу 220 чарчы метр болгон, андан кийин дагы 100 канча чарчы метр болгон эки батирлер болгонуңузду. Ошол батирлерди кандайча алып калганыңызды түшүндүрүп берип койсоңуз. Сиздин сурооңузду мен түшүнүп жатам. Мен бул суроолордон эч качан качпаймын. Суроолорго биринчиден Болот Темиров кечээ жеке мага асылып жартылай маалыматты чыгарып жатат ал жерде. Бул нукура манипуляция. Мисалы мен биринчи батирди, биринчи квартираны, ошол элитка деп коебу, ошол элиткада курулган, жаңы курулган үйдү эң биринчини 2015 жылдын аягында өзүмдүн ата-энемдин колдоосу менен биз рассрочкага сатып алганбыз. Ал убакта мен клубда иштейт болчумун. Эмне үчүн ал жөнүндө суроо бербейт? Эмне? Анда демек эмне? Мен Болот Темировдун максаты мени быйыл буга чейин жөн эле жүрүп, анан быйыл ушинтип батирлерге байыды, анда мындай деп ал куруу ушундай негизсиз сөздөр менен чыккан ошол материалына, видео материалына сиздер көңүл буруп жатканыңыздарга мен аябай өкүнүчтөмүн да. Анан ушинтип мени
тизме жөнүндө сүйлөшөбүз, шайлоо жөнүндө сүйлөшөбүз деп туруп, анан кийин чакырып алып туруп, бул жерде реформа партиянын өкүлүн чакырып туруп, буну унутуп калганыңыз бул туура эмес. Жок, бул реформага өзүнчө келебиз да. Биз азыр бир логикалык түзүлүш менен кетели деген ой. Бул жерде логикалык түзүлүш. Бул жерде заказной материал чыгып атат. Бизге Мекенин партия мүчөсүнө, айрыкча Элнур Алкановага бүгүнкү күндөн баштап эмес, кечеги күндөн баштап эле дагы түптөлгөн толтура андай материалдар чыгат. Ал жерде мен мисалы болот го мындай, сиз мага суроо бергенден кийин мага мүмкүнчүлүк бериңиз, жооп берейин. Хорошо? Мен биринчи батирди 2015-жылы аягында алганмын. Ал батир жөнүндө эмне сөз кылбайт болот? Эмнеге сөз кылбайт ал жөнүндө? Эмнеге 2018-жылы мен турмушка чыгып, мен балалуу болуп, үй бүлөм менен жашап жатып, мен үй бүлөм, менин күйөөм сатып алаткан үйдү, бул ошентип шек санап, бул андай мындай деп тур, же түз айтпайт каерден кантип акча тапканын. Ал намек менен, манипуляция инструменти менен ал видеону чыгарып жатат. Менин үй бүлөм жокпу? Менин ата-энем жокпу? Менин күйөөм жокпу? Менин күйөөмдүн үй бүлөсү жокпу? Ал жерде, ал мүлктөрдөн сырткары бизде менин күйөөмдүн, мен кайнатам көз жумгандан соң наследствого кайнатамдын чоң фермасы калган. Ошол ферманы иштетип жатат. Ошол дагы ал жерде чоң гектарлаган жерлер бар. Ал жерде малдар бар. Мисалы ошол эле недвижимостьтарды мисалы эмнеге Болот Темиров чыгарган жок? Эмнеге чыгарган жок? Биз мисалы ошол эле ачык маалыматтарга кирип, Минюстун сайтына кирип, ошол жерден карабайбы кайсы фирмалар бар менде? Кайсы фирма кандай налогтор төлөп жатат? Мен 100% ээликтүү осы компания бар. Ал компания канча налогторду төлөп жатат? Ал жөнүндө бир дагы сөз айткан жок. Бул бир тараптуу өзүнүн жеке кызыкчылыгын көрсөткөн жартылай эле маалыматты берип, бул жерде манипуляция жүргүзүлүп жатат. Мен көчөдө калган журналист эмесмин. Мен 5 жыл журналистикада иштесем, мен журналистика мен үчүн эч качан куруу бандай менин баягы единственный источник заработка деп коет го, бул журналистика не являлась источником заработка. Журналистикадан сырткары мен ата-энеме жардам берип жүргөнмүн. Мен апам менен биргеликте биздин бизнесибиз бар. Мен ал бизнеске канча жылдан бери жардам берип, канча жылдан бери иштеп жүрөмүн. Ал жөнүндө бир сөз айтылган жок. Бир дагы сөз айтылган жок. Бул ал материалдын максаты эмнеде болгон? Куру менен мени каралатпы. Же мен эч качан мамлекеттик жумушта иштебесем, мен эч качан же менин туугандарым иштебесе, же менин ата-энем иштебесе, же менин күйөөм, же менин күйөөмдүн ата-энеси иштебесе, кайсыл бети менен мага ошол куруу фактылары жок, мага айыптарды коюп жатат. Сиз азыр заказ материал деп айыптап атасыз. Негизи Политклиника медиасы эч кандай заказ менен иштебейт. Биз ошончо мен Политклиниканы заказ деп айткан жокмун. Заказ материал кылып мени талкалап атасыңар деп айтпайсызбы? Ошончо мен Болот Темирди айтып жатам. Болот Темиров макул. Каралоо. Анда ошол. Ал бир тараптуу өзүнүн кызыкчылыгын көрсөткөн, бир тараптуу бир четин менин жашоомдо болуп жаткан, болгон биздин үй бүлөдөгү болгон мүлктөрдү, үй бүлөдө болгон бизнестерди бир тараптуу бир четин көрсөтүп, бул манипуляция деп коет. Болот Темир журналистикага качан келген? Ал өмүр бою пиар тармагында иштеп жүргөн. Ал ушул ар бир шайлоодон шайлоого политиктердин кызыкчылыгын коргоп, ал гонорарга иштеп жүргөн, журналистикага кече эле келген. Кече эле келип, ошол эле пиар инструменттерди колдонуп, бул элементарный манипуляция кылып жатат. Хорошо. Бул жерде бирок сиз ал жерде Болот Темир дагы, ал жерде Болот Темир мени мынтет, эл аралык премия алып жүрөт дейт. Эл аралык премия алып аткандан кийин ал жерде призовой фонд бар. Ал призовой фондто мен өзүм жеке каалагандай колдономун. Кааласам үй сатып аламын, кааласам жер сатып аламын, кааласам бизнеске иштетемин ал акчаны. Ал менин өзүм ишим. Бирок ал жөнүндө Болот Темир эч нерсени айтпайт. Ооба, бирок
анда ошо тактоо кылып койбойсузбу? Ошол даталар совпадение болуп атабы биринчиден, квартира алганыңыз жана контррасследование чыгаардын астынан квартираңыз оформление болуп атат биринчиден. Экинчиден болсо күйөөңүз алып аткан квартира Райымбек Матраимовдун аялынын бизнес партнеру аркылуу алынып атат да. Ошого түшүндүрмө бериңиз, анда кандайча болуп калды ал? Алишер Козоев ким экенин билемин. Мен анын аялынын ким экенин мен эч качан сураштырган да эмесмин. Азыр дагы мен сурабаймын. Анын жеке ал биздин партиянын мүчөсү. Ал партияга киргенде мен Алишер Козоев болобу же партиянын башка мүчөлөрү биздин саясий кеңештин председатели Мирлан Бакировдун же бирөө жеке үй бүлөнө тиешелүү суроолорду мен эмесмин, сураган эмесмин. Ал андай нерселерди сурабайт. Аялыңдын аты ким же кимдин аты ким деп. Суроолоруңуз мен жеке мен жашоом боюнча суроолоруңуз жеке жарыялаган тизмеге боюнча эле турабы бул жерде? Жеке жашоо эмес. Элнура, сиз кичине бул маалыматтарды туура эмес ракурста айтып атасыз да. Мисалы, сиз чоң саясатка аттанып атасыз. Сизди каалайбызбы, каалабайбызбы, Райымбек Матраимовдун фамилиясы менен аралашып жүрөт сиздин фамилияңыз. Бул суроолорго биздин площадкада болбосо, башка жакта сөзсүз жооп бере турган учур болуп калат да. Сиз андан көрө ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жооп берип калыңыз дагы суроолоргочу. Биз атайын сизди бир бурчка такайлы деген ой менен уюштурган жокпуз. Мисалы, ошол мисалы сиз айтып атасыз, саясий кеңеш чакырды мени ошол тизмеге депчи. Саясий кеңештен ким чакырды мисалы ошол тизмеге сизди? Кандайча келип калган учуруңузду айтпайсызбы сиз? Бизде мыйзам боюнча ар бир жаран, ар бир партияга өз каалоосу менен кирсе болот. Эч кимди мисалы сиз Мекеним Кыргызстанга каалоочулар кирсе, ага эч ким тыюу салына албайт. Мен өз ыктыярым менен Мекеним Кыргызстан партиясына киргенмин. Киргеним себебин уже айтып бергенмин. Бул партия жаңы партия, бирок bundan сырткары дагы жаңы партиялар бар. Ошол эле мисалы мына азыр Реформа партиянын өкүлү биз менен байланышта турат, ошо Эркин Нурбаев. Реформа деген жаңы партиялар бар. Кыргызстанда быйыл ушул 7-чи созывга аттанып жаткан партиялардын жаңы партиялардын саны көбөйүүдө. Бул жакшы көрүнүш. Бирок ошолордун арасында эмне үчүн мен Мекенимди тандадым? Себеби жаңы партиялардын ичинде бул партиянын тажрыйбасы бар. Бул партия жергиликтүү шайлоолордун кайсы шаарында тапшырып катышпаса дагы ар бир шаарда булар жеңишке артык болгон. Ошол үчүн тажрыйбасы бар болгон үчүн, күчтүү партия болгон үчүн ошол үчүн мен бул жерге кошулдум. Бул жерде чын ооба Искендер Матраимов бар. Искендер Матраимов бул партияга кошулуп биз менен бирге аттанып жатат. Искендер Матраимов менен мен бир күн тааныш эмесмин. Мына ошол эле март айында быйылкы жылдын тымызың менен таанышып бул кишилер менен мен сүйлөшүп баштадым. Ошондой эле пандемия башталганда, пандемия учурунда көп мен сунуштарым менен кайрылганмын. Ал сунуштарымды биз көз караштарыбыз дал келип бирге болгондуктан биз ошол мен ошол эле фондко көп иш-чараларына жардам бердим. Иш-чараларын түзүп көп бул партияга кириштин алдында менде жетиштүү убакыт болду ойлонгону. Мен салмактуу ойлонуп, салмактуу чечим кабыл алып, анан кирдим. Анда эркинге өтөлү суроону, Элнура бир аз дем алып турсун. Эркинге суроо бергече дагы бир тактап кете турган нерсе, поликлиника медиасы эч качан заказной материалдарды жазган эмес, жазбайт дагы. Эркин, андан кийинки суроо сизге болсун. Ушул сиздердин Реформа партиясын АКШнын кызыкчылыгын жактайт деп айыптап келишет да. Буга кандай комментарий бересиз? Эми комментарий бергенде ар бир партияга ар кандай ярлыктар жабышылат. Бул саясий талаадагы тилекке каршы көрүнүш, мындай туруктуу көрүнүш болуп калды.
Ошондуктан мындай негизи биз айтып атпаймынбы, биздин эң негизи күчтүү биздин күчтүүлүгүбүз бул биздин ачыктык да. Ошондуктан мен азыр түз эфирден деле өзүбүздүн жайгашкан жерибизди, мен азыр каяктан эфирге чыгып атам, биздин штаб кайда жайгашкан, ошонун баардыгын оңой эле айта алам. Бизге келиңиздер. Эгер биздин арабызда мындай АКШнын талабын талашып аткан адам көрсөңүз, анда түз эфирден чыгып бизди талкаласаңар болот каалашынча. Бул жакта АКШ же Германия же батышчыл же чыгышчыл деген адамдар эмес, бул жакта кыргызчыл деген адамдар гана эмгектенет. Анан көбүнчө сиздерге жана ЛГБТнын кызыкчылыгын көздөй үчүн бараткан экен деген ушу дооматтарды көп окуп калып атам да. Сиздер кандай кабыл аласыздар? Ошо кандай жооп бересиздер ага? Мен азыр кандай кабыл алып атам? Мен бир гана мындай күлкүнү келтирет бул нерсе. Эмне дегенде баягы негизги фокус мында да, Кыргызстанда эң чоң көйгөйлөрдү мага айтып берсеңер, азыр көчөгө чыгып туруп, каалаган кишиден микрофон сунуп туруп, Кыргызстанда эмне проблема бар десе, биринчи айтат, жакырчылык дейт, жолдор оңолбойт, коррупция, саткын, биздин эски гвардияда саятчылар, жумушсуздук, миграция жана башка. Азыр микрофон барып көчөгө сунсаңыз, Кыргызстан проблемасы эмне десе, эч ким ЛГБТ деп эч ким айтпайт да. Анан бул жактан деле өзүңөр байкасаңар болот. Бул деле бизге айтылып аткан ярлык. Биз негизи бул саясий майданга актаныш үчүн эмес, кылыш үчүн келип атпайбызбы? Ошон үчүн биздин дарек айтылган бул сөздөрдү мындай команданын ичине келип көрсөңөр деле биз мындай чындап искренне айтып атам да, мындай каткырып алып күлгөнтейден анан ары жумушубузду улантабыз. Себеп дегенде ит үрө берет, келбен жүрө берет деген нерсе бизге аябай жакын. Бизге эмне кандай күндөр айтылып атат. Азыр эми бул биз мындай куруу доомат ушак деңгээлинен негизи чыгышыбыз керек. Элдер айтып атпайбы, жаштар саясатка келишек деп. Мен ошол нерсени толуктап кетет элем. Ооба, азыркы учурда ушу саясатта негизи табигый эле көрүнүш да, муундардын алмашуусучу. Бул природный көрүнүш. Болгону жаштар келди, анан жаштар эле баарын кыйратып салат дегенден дагы бир аз мен башында да мен да ушундай үмүт менен келгем. Азыр күн алыс жаштардын деле начар кылык жоктан көрүп атпайбызбы? Ошондуктан негизи кыргыз саясатынын мындай орого чалгысы мокоп калганда, анан ошол мокок чалгыны карынын колуна береби, жаштын колуна береби? Кеп анда эмес. Кеп ошол чалгыны курчутуп, азыркы учурда Кыргызстан өтө оор акыбалдан экономикалык, моралдык жактан дагы куткарып кетүү. Мына ушундай менин пикирим. Сиздер жана биринчи күрөөгө чогулган 5 миллионду чогулттуңуздар, бирок дагы ушундай бир чоң партиялар менен атсалышканга бул каражат жетишсиз экенин билесиздер да. Ошо каяктан каражат таап атасыздар? Бул нерсени фандрайзинг дейт. Негизи мындай логика менен, акыл менен ойго алча ойлонуп көрсөңүздөр, шайлоо бул баягы элдин пикири да. Парламент бул элдин өкүлчүлүк бийлик бутагы. Ошондуктан элдер өзүнүн атынан мени же сизди жөнөтүп атканда, эртең күнү менден суроо талап кылгандай кылып жөнөтүш керек да. А биз 30 жыл бою мындай акылга сыйбас нерселер менен эле алышып келдик да. Акчаны партиялар берет, эми бул ачык эле факт да. Акчаны берет, ошо менен адамдын оозун тыйып коюу. Биз болсо ошол эл менен иштешүүдө, саясатты саясат кылууда эң негизги мындай парадигма деп коет да, эң негизги ойлонуу турпатын, жашоо турпатын өзгөртүүдөн баштайлы деп ушул максат менен элге кайрылып элден сурадык да акчаны. Албетте 5 миллион сом чогултуш биз үчүн мына калп айтпайын өтө оор болду. Өтө оор. Кыйналдык, кысталдык, кээде ыйлагыбыз келди. Айткандачы, ушуну чогулта алабызбы деп. Мисалы, мен өзүмдүн бир аз кымбат баадагы унаамды арзан баадагы унаага алмаштырып, ортодогу тыйын-тыпырымды өзүм да кошумча салдым бул жакачы. Ошондуктан бул оорчулуктун баарын өткөндөн кийин эң негизгиси бизде мындай бир упай бар да, бир жеңиш бар. Биз 5 миллион күрөөнү чогулталдык. Ал 5 миллион сом парламентке кирүүгө ошо босогосу искусственный жаралганбы, эмне үчүн ушундай чоң суммадагы акча, ал башка дебаттардын негизги чоң кызыктуу тема, бирок эң негизгиси биз жеңишке жетише алдык. Анан азыркы учурда бизге дарегибизге ошол 5 миллион чогулткандан кийин дагы деле күн алыс
каттар келип турат. Интернет аркылуу адамдар чалып келип ушул жака андан ары кандай кыласыңар, бизден кандай жардам болот деп. Ошондуктан эми жакшы тилек жарым ырыс дейт. Ошондуктан биз бул ушул жолду мындан ары дагы улантабыз. Жана Кыргызстанда жаңы саясий маданияттын орношун каалайбыз. Буюрса чогултабыз, катышабыз. Бул экөөңүздөргө тең суроо болсун. Негизи партиялардын астыңкы тизмесине кириш үчүн чоң акчаларды төлөп киреткендиги мындай жашыруун деле эмес да. Официально төлөбөгөн менен партиянын чөнтөгүн кампайтып турат да. Экөөңөр ошондой салым кошо алдыңарбы же жокпу? Силерде кандай кирешеңер бар, кандай акча коштуңар? Элнур айтып атат, бизнестерим бар деп. Элнура канча сом кошту дегендей. Партияга кириш үчүнбү? Партиянын астыңкы тизмесине кошулуш үчүн. Мен астыңкы тизмесинде эмесмин. Астыңкы тизме деп эмнени айтып атабыз? Биринчи ондукту айтып аткан болсок, мен билбейм, биздегилер мындай, мен кайсы орундамын, анан тиги кайсы орунда экен деген бизде эме болгон жок да, мындай талаш тартышчы. Себеби дегенде негизинен бир адамдарды бир ой, бир идея, бир максат адамдарды бириктирип турсачы, бул жактан мындай акча табууда же болбосо мындай тизме талашууда эч кандай ооручлуктар болбойт экен да, чынын келгендечи. Өтө жеңил процесс болду биздин арабызданчы. Биз праймерис койдук, бирибизди мындай күлүп атып эле, бирибиздин үстүбүздөн шакаба чегип атып эле тизмебиз түзүлдү негизичи. Бирок албетте тизме түзгөндө эми бул шалакылык деп ойлогула, бул мындай ичинде кесипкөй адамдарды биздин биринчи ондук тизмени карасаңыздар, жартысынан көбү өмүр бою ошол чындыктын таламын талашып келген адамдар. Ал эми биздин ондук тизмеде болсо эң негизги бизде бир аграрий бар экен, бир фермер бар экен, баса. Кыргызстан аграрный мамлекет деп атпайбыз. Ошол бизде бир фермер бар экен, анан бизде профессорлор бар экен, окумуштуулар бар экен, дүйнөлүк компаниялардын, дүйнөлүк Кыргызстандагы эмес, дүйнөлүк компаниялардын жетекчилери бар экен. Ошондуктан бизде тизмек түзүүдө эң негизги максат түшүнүктүү болгондуктан мындай эч кандай маселе жаралаган жок. Мен жеке бул жака эч кандай тизмеге кирүү үчүн акчаны берген жок. Мен бул жактан фандрайзинг жана 5 миллион сом бирөө чогултканга өзүмдүн саламымды коштум. Элнура ушул суроого жооп берип койсоңуз. Мен бул ушул шайлоого аттанып жатканда саясий кеңеш жактан жеке мага финансы маселе боюнча бизде талкуу болуп жатканда, ал жерде мен өзүм салымды кошомун деп чечкенбиз. Биринчи менин салымым бул ушул биздин башкы штабта медиа тармагын жетектеп, ошол жактагы иш-чараларга өзүм көзөмөлгө алып, жоопкерчиликти алып туруп, ошол иш менен актаймын дегенмин. Анан себеби ал жерде өзү былтыркы мурдагы шайлоолорду көңүл бурсаңыздар, мисалы ушул эле пиар тармагына аябай чоң ири суммалар кетет. Мекеним Кыргызстан пиар иш-чараларына акча кетирбей жатат, аз акча кетип жатат салыштырмалуу башка партиялар менен. Бизде деле мисалы биздин штабыбыз ушул Бишкекте эле шаардын ичинде эле жайгашкан чакан штаб бар. Ал жерге биз деле чакырабыз, келип көрүп кетсеңиздер болот. Бизде көп адам иштебейт. Бизде мисалы менин командамда 10 эле адам бар. Ал 10 адамдын жарымы мисалы мени колдоп келгендер. Алар баары ири суммага эмес, алар чакан кичинекей акчага иштеп жатышат. Андан сырткары ушул партиянын платформасы болот да. Партиянын өзү программасы 5 жыл мурда жазылып баштаган экен. Биз ошонун алкагында эле улантып, ушул шайлоого платформа түзгөнү менин жоопкерчилигим болчу. Ошол платформанын үстүнөн иштеп чыгарганмын. Андан сырткары биз ушул изилдөө жүргүзүп, изилдөө иштери менин мойнумда. Ошол иштер менен мен өзүмдүн жеке салым катары ушул партиянын өнүктүрүү боюнча коштум. Ал жерде ушул финансы деп акча чынында эле көп акча талап кылынат экен шайлоого. Ал акчаларды башка кандидаттар алар ортого суммаларды чыгарып, ошол избирательный фондко киргизип жатышат. Биз ушун менен экинчи бөлүгүбүзгө өтүп кетсек, Кымыт. Ооба, экинчи бөлүккө өтөлү. Экинчи бөлүгүндө дебаттын оппоненттер бири-биринин суроолоруна жооп берет.
Эркин, Элнурага сурооңуз барбы сиздин? Мен Элнурага суроом, Элнуранын өзүнө дагы, анан Элнураны курчап турган, Элнура азыркы учурда кызмат кылам деп аткан саясий күч боюнча суроолор абдан көп, бирок мен мунун баардыгын сыртта калтыргым келет. Себеби биз кайрадан жаштык темасына кайтып келсек, эми жаш болгондон кийин жаш деген эмне? Жаш деген бул жаңычылдык, туурабы? Жаш деген мындай түлөп туурабы, мындай бир нерсе алмаш керек да өлкөдө. Ошонун катарында жаш саясатчылардын өзүн саясий майданда алып жүрүүсү дагы алмаш керек. Ошондуктан мен азыр бир мындай абийирсиз, балким адийирдүү, бул бүт нерсе мындай өтө субъективдүү, саясий бир ыкыр-чыкыр оюндардан алыстагым келип турат. Мен болгону Элнурага мындай кесиптеш катары, жок, мындай кесиптеш катары, замандаш катары, тең туш катары сурагым келип турат. Элнура айым, сиз ошол саясатка аттанып, анан өзүңүз ошол Мекеним Кыргызстан партиясынын саптарынын алдыңкы тизмесине жүргөндө, сиз көчөгө чыкканда өзүңүздү мындай кандай сезип атасыз? Негизи саясатка келгенде мындай ичиңизде кандай кубулуштар болду? Сиз эртеңки күнү 4-сентябрдан агитация башталганда элдердин астына чыгып, Мекеним Кыргызстан тууралуу, өзүңүздүн оюңуз тууралуу кантип ишендире айта аласыз? Как вам ощущается? Как вы себя ощущаете в политике, будучи новым лицом? Жакшы суроо болду, Эркин, рахмат. Ушул саясат бул журналистика эмес экен. Баягы журналистикада канча интрига болсо, саясатта андан 3 эсе көп болот экен. Ал жерде партиянын ичинде көрө албастыктар, партиянын сыртында көрө албастыктар, анан баягы атаандаштык деген ушул деңгээли аябай чоң болот экен. Бийик аябай. Бийик эмес, бийик деген бул баягындай жакшы маанини билдирет го. Мен мындай терс мааниде айтып жатам да бул сөздү. Мени өкүндүрүп жаткан нерсе бул бүгүн ушул бүгүнкү шайлоодо элдер партиялардын идеологиясынын алкагында, партиялардын платформасынын, программасынын алкагында спорлорду эч ким жүргүзбөй жатат. Спорду сен кимсиң, кайдан келдиң, эмнеге келдиң, сен сатылдың, сатылбадың, сен ЛГБТсиң, сен ЛГБТ эмессиң, могул жөнүндө позицияң кандай, позицияң жокпу деген эле баягындай ушундай деңгээлде эле суроолор болуп жатат да. Эч ким ушул кандай приоритеттер менен баратасың, кандай максат менен баратасың, партиянын максаты эмне, партиянын платформанын маңызы, өзөгү эмнеде деген суроолорду бербегени мени өкүндүрөт. Себеби политикада, Кыргызстанда, эми дүйнө боюнча айта албайм эч нерсени. Кыргызстанда менин каалоом бул саясатка барам деген бул ар бир жарандын жеке укугу. Ага укугу бар. Сен саясатка барып атканың үчүн адамды баягындай уят кылып, баягы позициясын түшүрүп, каралап, ушинтип бунун 2 квартирасы бар экен, мынчасы бар экен, андай экен, бул сатылыптыр деп эле баягы куру сөздөр менен каралып эле ошол деңгээлде калып калбаш керек да. Бул жерде баратканда элдерге, шайлоочуларга приоритеттерди айтса, бул партия эмнени көзөмөлдөйт, эмне каалоолор менен барат, эртең шайлоого барганда, парламентке барганда, парламент ичинде кайсыл законопроекттерди биринчи күндөн ишке ашырып баштайт. Элнура, тилекке каршы мен абдан кечирим сурайм сизден, ошол парламентке бара электе эле, саясий агитация баштала электе эле көптөгөн учурларды көрүп атабыз, байкап атабыз. Сиз аттанып аткан партия негизги партиялык түзүмдө жана аттана турганын алдында эле негизги акыйкат жолун кесип, тилекке каршы илгерки саясий ыкмаларды колдонуп жатат да. Анан ушул учурда мындай, сиз Мекеним Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгон үчүн өкүнбөйсүзбү? Себеби сиздин айтып аткан ойлоруңуз мага абдан жагып атат. Өтө бийик, таза, аруу тилектериңиз бар экен. Бирок сиздин тилектериңиз менен Мекеним Кыргызстан партиясы кылып аткан иштер тилекке каршы дал келбей атат да. Мен өзүмдүн жеке ушу тажрыйбамды, Мекеним Кыргызстан ичиндеги болуп жаткан тажрыйбамды
көргөнүмдү ошону айтып кетсем да. Мен үчүн мисалы мындай мүмкүнчүлүктөр болгон ушул партиянын ичинде саясий кеңеш жагынан мисалы ушул шайлоодогу платформа, предвыборный платформага мен берген сунуштар, айрыкча ушул жаштар келген жаштардын сунуштары көбү көзөмөлгө алып, анан кабыл алынганда партиянын программасына, добуштарды сатып албаңыз деген сунуш айттыңыз беле, Элнур айым? Добуш сатып албай таза иштейличи деген. Ошол добуш боюнча мисалы ошол жооп кечээ эле айттым да, мисалы азыр Мекеним Кыргызстанга кандайдыр бир немелер, доолор чыгып жатат да, соц тармактарда. Бирөөлөр айтып жатат, булар акча сунуштап жатыптыр деп. Шайлоо күн келе элек да, мисалы 1 ай бар да, анан булар ошол форма 2 менен тизмеден элдер чогултатыптыр, анда мындай деген ушундай чыгып жатат да. Анан ошолорго мындай деп айттым да, мисалы бүгүн партиянын позициясы ушундай. Биз бунучу баягы куруу дооматтар, бул ар ким кандай бир үчүнчү күчтөр атайын жасап жатат деп дагы биз айып кое албайбыз. Анан кийин жок партиянын тарапташтары же партиянын мүчөлөрү, мисалы партиянын, бул чоң партияда партиянын миңдеген мүчөлөрү бар да. Анан алардын баарын Кыргызстанда ар бир региондо кандай иштер жүргүзүп жатканын биз текшерип бүткөндөн кийин гана айта алабыз да. Кайсыл ар бир мисалы доо түшүп атабы, ошол доону биз кайра эле ошого чыгып, байланышып, чынында болдубу, болбодубу биз өзүбүз текшерип аракет жүргүзүп жатабыз. Анан бирок ал биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелген, партиянын мүмкүнчүлүгү чектелген баардык доолорду текшерүү үчүн. Биз ушул укук коргоо органдарга кайрылганбыз. Ушуну дыкаттык менен иликтеп бергиле, текшерип бергиле. Себеби биздин партиянын мүчөлөрү партиянын ушул саясий позициясына дал келбеген, мыйзамды бузуп жаткан нерселерди кылып жатса, биз партиянын катарынан чыгарабыз. Биз ушуну жарыяладык. Экинчи, партиянын анан кийин тарапташтары болот да, мүчө эмес тарапташтар жактан, мисалы кандай бир ушундай мыйзамсыз уюштуруу болуп жатса, ана ушул мыйзамдуу түрүндө укук коргоо органдары жаза көрүш керек. Эркен, сиздин сурооңуз жокпу башка? Менде суроо көп эле негизи, анан убакыт кандай дейм да? Убакыт комментарийлерде суроолор аз экен, негизинен өздөрүнүн бааларын берип атышат, ошондуктан окуй турган суроолор аз. Сиз сурооңуз болсо берсеңиз болот. Сурооңуз болсо жок, дебат мындай эме болсун да, эрежеси менен болсун да. Мен азыр Элнур айымга суроо узаттым, Элнур айым бизге суроо узатсын. Ооба, Элнуранын суроолорун. Мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айткым келет эле. Бүгүн Мекеним Кыргызстан партиясында анын принциптери бул ушул биринчи орунда улуттук кызыкчылыктар приоритеттүү. Эркин экономикалык жана саясий атаандаштык деген ушул приоритетти койдук. Либералдык плюрализм деп коет, либералдык башкаруу. Бул мисалы ушул биздин эле Мекенимге келген жаш саясатчылардын сунуштары ушул платформага кирген, идеологияга кирген. Бул ушул жеке менин сунушум дагы болгондо бейпилдик, ынтымак, ырашкерлик, андан кийин рационализм, прагматизм, балдардын, элдин ушу бакубат өлкө куруу үчүн ушундай принциптерди үстүгө койдук. Либералдуу багытты көзөмөлдөйбүз, либералдык экономика, андан кийин социал либерализм биздин идеологиябыз. Бул социалдык маселелерди, көйгөйлөрдү биринчи орунга коебуз. Экономика тармагында биз максималдуу либералдык эрежелерди түзүп, бизнеске мамлекет канчалык мүмкүнчүлүк болсо ошончолук минимально аралашуу эрежелерин түзгөнү биз парламентке барабыз деген ушундай максаттарды койдук. Ошол сиздин Эркинге сурооңуз жокпу? Сурооңуз. Эми ушул реформа саясий партияга тиешелүү мен бүгүн эч кандай суроолорум жок. Бир гана менин каалоо тилектерим бар. Бул жаңы партия ушул шайлоонун астында эле курулуп, кыска мөөнөттүн ичинде ошол 5 миллион акчаны топтоп чоң мээнетти жасап жаткан партия экенин мен байкадым. Мен жеке өзүм ийгилик гана каалайт элем. Бул партия bundan da ары күчтөнүү керек. Мындай партияларды көбөйүү керек. Биз олигархтын
олигархтык партиялардын саны бара бара азайтуу керек. Биз Америкада болуп жаткан олигархтык партиялар кийин сенатка кирип ушундай лоббирование деп коет законов, ошондой нерселерге биз жол койбошубуз керек Кыргызстанда. Жаштардын саны көбөйүп, ушул каалаган ушул приоритеттер, принциптер, өлкө үчүн иштейм деген максаттарды койгон партиялар эртең парламентке 7 созывга кирип иштешин мен каалайт элем. Ошол үчүн мен эркинге жеке ийгилик каалаймын. Саясий атаандаштык болсун биздин ортобузда. Биз Кыргызстандын маселелерин, экономикалык маселелерин, жумушсуздук деген ушу социалдык тармагындагы проблемаларды кантип чечебиз деген спорлордо ар дайым жолугушуп, биз атаандашып туралы. Эми убакыт чектелүү калды, ошо 3-бөлүгүнө өтөлү. Ооба, биз деген азыр эфирге бир аз кечигип чыктык да, ошондуктан бизде бир 6 мүнөт убактыбыз бар. Кыска жооп бересиздер деген үмүттөбүз. Сыргак Бактияров дегенден суроо келиптир. Дал ошол платформа боюнча суроо дейт. Бүгүнкү вице-спикер Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакировдун кечеги президент жана төрагаларга бекер үй, бекер унаа өмүр бою мамлекет тарабынан берилсин деген Мекеним Кыргызстан партиясынын платформасында барбы дейт, жооп күтөм дейт. Так, ким дедиңиз? Сыргак Бактияров. Сыргак Бактияровго чоң рахмат ошол суроого. Биздин саясий кеңештин өкүлү, председатель, то есть төрагасы Мирлан Исакбекович былтыры законопроект сунуштаган болчу. Ал законопроектте ошондой эле өмүр бою аларга ошондой статус берүү, акча багындай каржылоо деп туруп ошолорду айтып жатпайбы? Ал маалымат чын эмес, ал туура эмес талкуу кетип калган ал законопроект боюнча. Ал законопроекттин негизги өзөгү эмнеде болгон? Бул экс-спикерлер, экс-премьер-министр, мисалы Апас Жумагулов, ошол эле Медеткан Шеримкулов сыяктуу ушул экстер, аларга экс деген статус гана берип туруп, аларга мүмкүнчүлүк берсек дейт. Алар ак үйгө эркин кирип чыкканы, өкмөткө эркин кирип чыкканы, азыркы иштеп жаткан өкмөткө, азыркы иштеп жаткан жогорку кеңештин депутаттарына консультация бергени, кирип агында сунуштарын бергени, жардам бергени, ошондой позициясы болсо деген максатта ошол законопроектти берген экен. Бирок ошол эле былтыры январь айында буну коомчулук туура эмес талкуу жүргүзүлүп, коомчулуктачы ал жерге акча маяна берилип жатыптыр, ушундай расходдор болот экен деп кетип калган себебинен ал мыйзамды кайра токтотуп койгон экен Мирлан Исакбекович. Бүгүн Мекеним Кыргызстан партиясынын ошол платформасында андай сунуштар жок. Ал жерде ушул өкмөткө жана парламентке карата сунуштар бир гана, бул гос аппараттын санын кыскартуу, бул бири-бирине окшогон органдарды, ар бир эле кылып жаткан функцияларды, органдардын санын кыскартуу, гос аппарат, центральный аппарат, то есть Бишкекте ушул иштеп жаткан көп гос органдардын немесин, расходдорун кыскартып туруп, ал жердеги чыккан акчаларды, бул баягы децентрализация власти деп коет да, жергиликтүү органдарга, это муниципальный органы, муниципалдык органдарга, жергиликтүү айыл өкмөттөрдү, ошолордун бюджетин күчөтүү максатында ошолорго акчаны көбүрөөк бөлүнүү керек деген сунушту биз өзүбүздүн платформабызга салганбыз. Эркин, андан кийинки суроо сизге экен. Ырысбек Кылычбек кызы деген Facebook колдонуучусу жибериптир. Реформа партиясына ишкерлер акчалай жардам берди деген чынбы дейт. Ушул суроо бизде мамлекетте негизи мындай ишкерлерге анан акчасы бар адамдарга мамиле бир аз мындай бурмаланып калганда, дагы бир жолу айтайын, өнүккөн мамлекет бул өнүккөн бизнес жана өнүккөн мамлекеттин эң негизги пайдабалы, фундаменти, анын билбейм, анын түркүгү бул ишкерлер. Кыргызстанда ишкерлик, Кыргызстанда бизнес, Кыргызстанда жумуш орду менен камсыздоо модага айланышы керек. Бирок бир гана маселе,
ошол кылынып аткан иштер, кылынып аткан бизнес, кылынып аткан баягы жумуш ордун түзүп берип баардыгы кандай жасалып атат, тазабы же кыйытма жол мененби? Ошондуктан бул нерсенин айырмасын сезе билиш керек. Бизге ишкерлер ооба жардам берди, биз муну менен тыймыктанабыз. Биз мындан өзүбүзгө трагедия жасабайбыз, биз мындан уялып башыбызды жерге салбайбыз эч качан. Ооба, ишкерлер жардам берди. Себеби чыныгы ишкерлер ушул мамлекетте жакшынакай реформалар жасалсын дагы биз иштеп аткан фон бизге мындай иштегенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлсүн деген жардам болуп атат да булчу. Элнур айым, сизге экен эмне үчүн чүйдө Мекеним Кыргызстан 1 добушка 2000 сом, ал эми Нарында жана Кара Сууда 5000 сом сунуштап жатасыздар дейт. Ал бир гана Мекеним Кыргызстанга эмес, башка дагы партияларга ошондой дооматтар коюлуп жатат. Биз өзүбүз тараптан Мекеним Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши укук коргоо органдарынын ушул болуп жаткан чакырымдарга, ошолорго көңүл буруп, изилдөө жүргүзүп, текшерүү жүргүзүп берүүнү суранганбыз. Бүгүн дагы ошону суранып кетет элек. Себеби биз өзүбүз ал иш-чараларды чынында кандай, кайсы бир эмне, кайсы учурда болгонун, кайсы учурда кимдерди айтканын чынбы, калппы экенин текшерүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок саясий партиянын. Ошол эле учурда эгерде саясий партиянын айрым кайсы бир мүчөлөрү же тарапташтары жагынан ушундай мыйзамсыз сунуштар кылып жатса, эгерде ошондой болуп калса, партия жагынан биз тизмебизден чыгарып салабыз андай мүчөлөрдү. Анан мыйзам алкаңда жооп берүүгө биз чакырабыз. Ушуну менен бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.